Biz бүгүнкү оюнду баштайбыз. Азырынча эсеп мониторду көрүп турасыздар. 0-0. Мыктыбек Арсланбек билермандарга каршы жана биз биринчи раундду баштайбыз. Демек, биринчи раундда биз бүгүн ушундай бир өзгөрүүнү киргизип атабыз. Бардык суроолор бир адам тарабынан берилгенден кийин юланы айландыруунун кереги жок деймин. Жана мен түз эле бул жерден бүгүнкү суроолордун ээси болгон Мыктыбек мырзага өтө берсем. Демек, Мыктыбек мырза, биринчи раундда 500 сом байге катары коюлат жана сиздин алгачкы сурооңуз билермандарга каршы. Сөз сизде. Рахмат алып баруучу, мен ишенем сиз жардам бересиз. Ортодо Сөз. Эгер сурооду мындай бир эме болсо, жардам бересиз деген ниеттемин. Демек, биринчи суроо. Насырдин Апенди деген бар биздин элде фольклордо. Кунт коюп угабыз, урматтуу билермандар. Апанды деп коет өзгөчө түштүктө. Чындыгында бул киши ислам тарыхындагы эң чоң оолуя окумуштуулардын бири. Ходжа Насырдин, аулия кишилердин бири болгон. Күндөрдүн биринде Ходжа Насырдин өзү сыйлаган бир айылга мечитке кирип калат. Мечит жамааты аябай жакшы тосуп алат. Келиңиз, төргөтүңүз, берге туруңуз, мындай окуңуз, келиңиз, куш келиңиз, кандайсыз, жакшысызбы, иши кылып баардыгы ушундай бир ичинде кошоматчылар да болгон. Ошентип намаз бүтөт. Намаз бүткөндөн кийин узатып чыгышат. Жакшы барыңыз, ой кандай эмисиз, жок биз сагынабыз сизди, келип туруңуз, тигиндей, мындай. Кожо Насырдин аягында эшегине тетири минип кетет. Суроо. Эмне үчүн ушул мечиттен Кожо Насырдин эшегине тетири минип кетти? Минута кетти. Бул өз тетири минген себеби бул баягы өтө неме ар кимге жардам берип жүргөндө болчу. Мисалы үчүн ар кимге мисалы баягы ой пикирин айтканда адамдар аны карап жок ошол чыккандан кийин тескери карап аларга артын салып кетпейин десе керек. Жок, өзүчө. Алар макташты да мисалы тетир салып кетип калбайын деди. Ол туура келбей калбайбы мүмкүн. Алар сыйлап жок, Кожо Насырдин өзү какшык сөздөрү менен бери. Баягы майнисиде болушу мүмкүн да, баягы биринчи айтканчы. Себеби ал жерде мечиттин Алланын үйү болгондуктан мен макталбашым керек эле деген максатта болушу мүмкүн да. А бирок көбүрөөк вариант менимче аларга аркасын салбайын деп. Жок, арканы салбайын деп Коштошуу максатында анан өзү Насырдин Апенди көбүнчө тетир минип кетет. Сатиралык мүнөздөгү персонаж. Сатиралык бар бирок. Жок, баягы бар өтпөй суроодор. ошол тетир карагандан кийин эки вариант болот. Тетир карагандан кийин. Эгер 10 минут кетсе эмне болот эле? Жок, бул кетип калышы мүмкүн эле да, мына тоготпоңго салып. Ооба, ошондой болуп калышы. Аркасын салып дейт. Ошондой эки вариант болот. Жок, себеби баягы биринчиге токтолгондун себебичи, ал жерде алым киши болуп атпайбы? Ошол максатта ушундай мечит, Алланын үйү дагы ушундай адамдарга кошомат кылып калган болсо деген максатта Алла таала адамды аябай сыйлап кийин. Урматтуу билермандар, талкууну токтотобуз. Убакыт аяктады. Билермандар, эрежени сыйлайбыз. Семетей мырза, сиздерде адактагыдай эле ортодон жардам алуу жана 1 минутталык бонус бар. Буну колдонсоңуздар болот. Эгер ишенимдүү жооп болсо мен угамын. Семетей мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого командадан өзүм жооп бергенге аракет кылам. Бирок бизден алгылыктуу деле туура жооп чыккандай болбоду. Ошондой болсо да биз өзүбүздүн вариантты тартуулап көрөлү. Кожо Насырдин Апенди бул ажы айтып кеткендей сатиралык мүнөздөгү персонаж. Ошондой какшык иретинде айтылган бир чыгармалардын каарманы болот биздин билишибизче. Бул жерде эшекке тескери карап минип кеткендиги жанагы мечиттен узатып жаткан адамдарга артымды салбайын. Алар мени ушунчалык сыйлашса, мен дагы аларды сыйлап кетейин деген максатта ошолорго кол булгалап, эшегин тескери минип кетсе керек деген ой пайда болду бизде. Демек, мен мечитте отурган адамдарга артымды салып кетпейин. Артымды салып кетпейин. Ооба. Оң
кетсе артын салып калат эле да алар ушунчалык кошомотчулар деле бар экен арасында сыйлап коюшту да. Түшүнүктүү. Эми Семетей мырза, сиз айтып өттүңүз азыр, апенди дейбиз да, мисалы. Афенди дейт. Апенди дейлик, Кожо Насирдин дейбизби? Сиз буну тарыхый инсан деп билесизби же мифология деп билесизби? Тарыхта болгон деп эле эсептейм мен. Элестетпейсизби? Элестетем. Элестетесизби? Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат.